Бул Ак Өлөң айылында курулушу жүрүп аткан балдар бакчасы АТРдин алкагында ишке ашкан алгылыктуу иштердин баш тапкысы. Буга чейин аймакта бир да бакча жок болуп келген болсо, эми мындай 2 кабаттан турган 100 орундуу бала бакча пайда болду. Ички жагы бүттү, мебелдер калды буюрса. Анан сырт жагында бир 5% жумуш калды. Буюрса ушу марттын 5-10 беребиз деп турабыз. Чертождо кандай болсо ошондой жасалды. Качествосы жакшы бүт. Ал арада аймактын инфратүзүмүн жакшыртууга да көңүл бурулуп жатат. Алсак сейил бак оңолуп, жарыктандыруулар, тыныгуу отургучтар коюлду. Алдыда таза суу, жол оңдоо иштери аткарылганы турат. Мына балча кошулганы бул айылга дагы маршруттук каттамды уюштуруп беришти. 3 маал айылга балыкчы Ак Өлөң болуп маршрутка жүрөт. 3 маал. Жана ошондой мурунку бүтпөй алган иштер азыркы күндө акырындан ишке ашып атат. Бул жеңиш паркы дагы ошо кеңештин бюджетинен каралган. Бул айылга кире бериште аркадан бери жарыктандыруу жаңы тендерге чыгып утту. Бир фирма жакынкы арада ишке ашып баштайт. 12 километр ортодо жолубуз бар, асфальт. Ошону бюджетке кирип берүүнү өтүнүп суранып атабыз. Кудайым буйрса быйылкы бюджеттен аткарылып калат го деген ойдобуз биз да. Эңириде жергиликтүүлөрдү жумуш менен камсыздоо жагы да колдоого алынган. Анын арты менен аймакта тоок фермасы түптөлгөнү турат. 2 этаптан турат. Бирөөсү 6 гектар 10 соток, экинчиси ошо 4 гектар. Ал айылдын ылдык тарабында. Бул биз турган түндүккө түштүк батыш тарабындагы жер только жумуртка, негизи жумуртка бастыруучу ферма болуп эсептелинет да. Азыркы күндө иштер жүрүп атат. Өзүңүздөр көрүп аткандар уже бул башташты. Негизгиси баягы калктын 80-90%-ын айыл ичинен алабыз, иштетебиз деген сунушту менен келишкен да. Белгилей кетсек, Дуанда буга чейин 48 айыл аймак болсо, бүгүнкү күндө алар ирилештирилип 17 айыл аймак болуп түзүлгөн. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.